Томолой жетим. Реми. 2 бөлүм. Коштошуу. Үйгө киргенибизде апам күйпөлөктөп босоого чейин чуркап келди. Эмне болдуңар? Мээрге барып келдиңерби? Аны көргөн жокпуз, деди Барберин. Кандайча? Жолдогу чайканадан эски досторго жолугуп калдым. Кобурашып отуруп, көпкө кармалып калган окшойбуз. Чыксак кеч кирип кетиптир. Мэрияга барганга жетишпей калдык. Эртең барабыз. Демек иттери бар киши менен соодалашуу оюнан баш тартпаптыр деп ойлодум ичимден. Ошентсе да ишене албай жаттым. Жүрөгүм түпөйүл болуп, алда кайдан бир жамандык келчүдөй туюлуп турду. Эптеп бир мүмкүнчүлүк таап, апама бүгүнкү окуя тууралуу айтып, эми эмне болот деп сурагым келип турду. Бирок тилекке каршы, тиги киши үйдөн карыш жылбай койду. Түнгө чейин күтсөм дагы, апам экөөбүздү жалгыз калтырган жок. Мейли, эртең айтаармын деп төшөгүмө жатып уктап кеттим. Эртеси күнү турсам, үйдө апам жок экен. Барберин мени сынай карап, маңдайымда туруптур. Же кайгырганы, же ачууланганы белгисиз. Айтор кабагы бүркөө. Андан апам кайда деп сурадым. Айылга кетти, деди. Түштөн кийин келет. Жүрөгүм шуудей түштү. Себеби апам кечинде айылга бараарын айткан эмес. Анын үстүнө бүгүн биз мэрияга кайра бармакпыз. Андай болсо эмнеге чогуу барбай калдык? Анын жекире тиктеген көз карашынан, зардуу сөздөрүнүн оолак болушу үчүн короого чыгып кеттим. Үйдүн артында чакан бакчабыз бар болчу. Ал жакка жазында картошкө, чамгыр, сабиз, капуста жана башка жашылчаларды эгип койчубуз. Апам андан мага да өзүнчө жер бөлүп берген. Мен ага гүл отургузчумун. Чекеси жыгач менен тосулган чоң гүл челегимди телмире тиктеп турсам, Барбериндин ачуу үнү угулду. Реми, үйгө кирчи. Үйгө чуркап кирсем, кечеги сакалчан киши, сеньор Виталис турган экен. Аны көрүп жүрөгүм оозума тыгылды. Көрсө сеньор Виталис мени алып кеткени келиптир. Барберинде апамды тоскоол болбосун деп атайылап айылга жөнөтүп жиберген тура. Барберин мага жардам береби деген ой менен аны карап алып, кайра мени саткан киши ушул эмеспи деп ойлонуп, эсиме келе түштүм. Ошон үчүн эчкирип ыйлаган бойдон Виталиске чуркап барып, тизилей калып суранып кирдим. Алып кетпеңизчи мени, суранам, апаман ажыратпагылачы. Виталис башыман сылап жумшак сүйлөдү. Тур балам, антпе, ыйлаба. Өмүрү бала уруп көргөн жан эмесмин. Мени менен жүрсөң көп дос күтөсүң. Алар менен ойнойсуң, жыргайсың. Мунун эмнеси жаман? Анын мээримдүү сөздөрү баары бир мени соорута алган жок. Оюмдун баары апамда болчу. Виталис бир маалда. Сен баары бир бул үйдө жашай албайсың. Же балдар үйүн танда, же мени, деди. Апа, апаке деп үнүмдүн жетишинче озондоп ыйлап жаттым. Ошол учурда менин өңгүрөгөнүмө чыдабай кеткен Барберин мырза кулагыман катуу чоюп, аңылдаган шүмшүк, бул киши менен кеткиниң, болбосо азыр сени балдар үйүнө жеткирип салам. Апаңды унут, болду, деп кыйкырды. Жок, жок, апа. Жетишет, жап жаагыңды. Азыр таяк алып келип, шыйрагыңды чагам. Виталис. Таяктын кереги жок, апасынан айрылган атса ыйлайт да. Бала немени бул үчүн урууга болбойт, деди да столдун үстүнө 5 тыйындан 8 койду. Баланын кийимдери кана? Барберин Виталистин алдына эски көк түйүнчөктөр кытты. Виталис түйүнчөктү чечти эле, ичинен 2 көйнөк менен бир шым чыкты. Калган кийимдери кана? Азыр баладан болгон кийимдериң ушулар элеби? Деп сурасам, албетте дагы бар деп айтат. Бирок биз мындай сүйлөшкөн эмеспиз. Мейли эмесе, убакыт дар. Биз да жолдон калбайлы, деди. Андан соң башыман сылап. Балам, жүрү кеттик, деди. Жолго чыгышыбыз керек. Бизди башка кишилер да күтүп жатышат. Капинин алдына түш. Үйдө калайынчы, мага боору оорутуп койгулачы, деп экөөнү жалооруп карадым. Бирок экөө тең көздөрүн ала качып үндөбөй коюшту. Аргасыз башымды жерге салып, босогону аттап сыртка чыктым. Барберин чыгаарым менен жолуңар шыдыр болсун, деди да эшигин жаап алды. Ушул күнгө чейин бир да жолу кайра келбейм деген ой менен сыртка чыгып көргөн эмесмин. Ошондон улам экинчи келбөөчүдө туюлган уюм ого бетер жылуу сезилип, сезимдеримди козгоду. Көз алдыман апам кетпей, акыркы жолу кыйкырып алдым. Апа, апа, каяктасыз?
Мени алып калыңызчы. Виталис колуман жетелеп, Реми, жүрү кетели деди. Ошентип Виталистин жетегинде бараттым. Анын менин арышыма ченеп акырын басып келатканын сездим. Дөбөнү карай чубалган кыя жолго түштүк. Кадам сайын артыма кылчайып, апамдын барган сайын кичирейип бараткан үйүн көрүп турдум. Ооба, ичинде балалыгым өткөн. Апамдын мээримин сезип жашаган үй эми артта калды. Дөбөнүн кырына чыкканда акыркы ирет көрөм да, андан соң балким экинчи ирет көрбөсөм керек. Алтын уям менен болгон алакан балким бүгүн соңуна чыгат. Дөбөнүн кырына жеткенде ары ашып кеткиче үйүмдү тою карап алгым келди. Үйүм менен мен чуркап ойногон өрөөн менен коштошуп калуу үчүн Виталиске кайрылып, аябай чарчадым. Ушул жерге бир аз отуруп эс алалычы, дедим. Албетте балам, деп ошол жерге чейин кыса кармап келген колун кое берди. Чоң таштын үстүнө буттарымды салаңдатып отуруп алып, буурчактап аккан көз жашымдын арасынан апамдын үйүн издедим. Арты-артынан куюлган жаштан улам, көз алдымда калкылдап жакшы көрүнбөй жатты. Кыйла жол басып алыстап кеткен окшойбуз. Балалыгым өткөн үй алаканга салгандай кийип-кичине болуп көрүнүп турду. Карай бердим. Үйдүн моорунан көк түтүн чыгып жатыптыр. Ал тургай ошол түтүндө кудум мени көздөй учуп, апамдын куймагынын жытын алып келип жаткансыды. Канча отурганымды билбейм. Айтор тиктеп отура бериптирмин. Бир маалда чочуп кеттим. Тээ алыстан ак жоолукчан бир аял көрүндү. Дароо тааныдым. Ооба, ал менин апам болчу. Үйдү көздөй шашмаалай басып келатат. Бир нерсени сезген окшобойбу? Коронун каалгасын шарт ачып үйгө кирип кетти. Анан дароо сыртка чыгып, элеңдеп эки жагын каранды. Андан соң көчөгө чуркап чыгып, айласын таппай ары бери чуркай баштады. Мени издеп жатканын билдим. Шарт ордуман тура калып, эки колум менен оозумду калкалап, болгон күчүм менен кыйкырдым. Апа, мен бул жактамын. Бирок биз кайдабыз? Апам кайда? Үнүм жетмек эмес. Анткени менен апам биз жакта карап алып, бир нерсе деп жаткансыды. Кээде жүрөк көздөн алда канча жакшы көрөт тура. Ал дагы биз кеткен жакты сезди. Бирок көзү жеткен жок окшойт. Ордуман турганымды көргөн Виталистин иттери ээсинин берген буйругу менен мени тегеректей калышты. Виталис мени качып кетет деп коркту окшойт. Жүрү балам, кеттик, деди Виталис. Дагы кыйла жол басабыз. Акыркы ирет суранып көрүүнү чечип, дагы бир ирет Виталиске жалбардым. Мени кое бериңизчи, үйгө кайта берейинчи, суранам. Эх, байкушум, эс алдың го, басалы эми. Менин жалынганым ага кымындай да таасир берген жок. Иттери да мени жаман көздөрү менен карагандай төргөсөтүп, артыман калбай чуркап баратышты. Аргасыздан абышканы ээрчип кете бердим. Дөбөнү артка таштадык. Ар түрдүү бактарга толгон өрөөнүбүздү да, балалыгым өткөн үйүмдү да, мээримине бөлөгөн апам да көрүнбөй калды. Сапар. Виталис мени 40 франкка сатып алганы менен, андай деле таш буур кишиге окшобой турду. Биз чоң дөбөнү ашып, төмөн карай жөнөдүк. Чайкайнам убакыт өткөн соң Виталис колумду бошотуп мындай деди. Балам, эми мени ээрчи бас, качам деп ойлобо. Эгер качсаң, Капи менен Зербино тез эле кууп жетет. Алардын тиштери абдан курч. Өзүм деле кача албасымды түшүнгөм. Азыр кайгырып жатасың. Сени түшүнүп турам, деди Виталис. Ыйлап ал, жеңилдеп каласың. Бирок акыры ал үйдөн кетишиң керек болчу. Тиги киши деле жаман кишиге окшобойт. Өзүң деле ойлонсоң, анын нан алганга да акчасы жок экен. Эмне кылсын анан? Бир буту чулок болсо, иштей албаса, сени кантип бакмак эле? Апаңды ойлогонуң менен ал деле күйөөсүнүн айтканынан чыга албайт. Ал сенин апаң эмес. Бар беринде атаң эмес. Мени менен болгонуң сага кыйла пайдалуу болот. Ооба, жашоо бул татаал күрөш. Адам баласы аны менен өзү каалагандай күрөшө албайт тура. Ансыз деле эч кайгырбай өткөн киши болбосо керек бул жалганда. Виталистин айткандарынын баары туура болчу, албетте. Бирок ошентсе да менин жан дүйнөмдү тынчтандыра алган жок. Себеби мен энеден төрөлөй ажыроонун кайгысын тартып бараткан элем. Көп жол басканыман тамандарым ооруп чыкты.
Бут кийимимде эптеп эле бирдеме болчу. Чарчаганыман кээде мүдүрүлүп кетип жаттым. Баспай эле соймолуп бараткансыйм. Бирок денемдин ооруганы жан дүйнөмдүн оорусунун жанында шоону эшкен жок. Жүрүп отуруп бир чакан айылга келдик. Виталис дагы бир аз бассак шаарга жетерибизди. Ал жерден бутума, үстүмө жаңы кийим алып берээрин айтты. Бул чынында мен үчүн кубанычтуу жаңылык болчу. Өмүрү шаар көргөн эмесмин. Ары сүйүнүп, ары чыйралып ылдамдай бастым. Көп өтпөй Уссель деген шаарга кирдик. Дароо эле дүкөн издеп, эски кийимдерди саткан күркөөгө башпактык. Виталис мага бышык, таманы мык менен кадалган, өкчөсү жапыс, өзү сыйда өтүк сатып берди. Андан соң көк баркыттан тигилген күрмө, шым, башыма шапке алдык. Мурда мындай жарашыктуу кийим кийген эмесмин. Эң жакшы деп эсептеп жүргөн кийимдеримде Виталис алып берген кийимдерге жетпей калды. Айрыкча жыгач бут кийимди ыргытып, ордуна булгаары өтүк кийгенде ат мингендей эле болдум. Тердеп, суу болуп калган көйнөгүмдү да алмаштырдым. Апам ушул кепетемди көрсө абдан сүйүнбөйт беле. Виталиске карата ойлорум өзгөрө баштады. Ошол тапта ал мен үчүн дүйнөдөгү эң жоомарт жана мээримдүү кишидей сезилди. Виталис негедир шымымды кайчы менен тизеден ылдый кесип салды. Көрсө анын тайпасындагылар элден башкача кийиниши керек экен. Ушинтип өзгөчө кийинбесек, элдин көңүлүн кантип өзүбүзгө бурмак элек, деди. Айрым кишилер өмүр бою башкалардан өзгөчө жүрүп, өзгөчө жашашы керек. Нан таап жеш үчүн буга дагы чыдайбыз да. Ооба, байпактарым да башкача болчу. Андан сырткары бутума кызыл жалгоо байлап, күрмөмдүн жакасына гүл такты. Бул көрүнүшүм Капиге жакты окшойт. Куш аяктап тура калып, алакан чаап жиберди. Мына эми куп жарашты, деди Виталис. Кийим-кечекти оңдоп бүттүк. Эми көнүгүүлөрдү кайталап даярданып баштайлы. Эртең бул шаарда базар болот. Сен болсо ошол жерде оюн көрсөтөсүң. Эмне оюн? Мен ойногонду билбейм да, дедим. Виталис күлүп. Үйрөтөм, деди. Мисалы, иттер деле кош аяктап турганды, же жиптин үстүнөн секиргенди туулганда эле билип түшкөн эмес да. Булар деле кийин үйрөнүштү. Бирок бул көп эмгекти, сабырдуулукту талап кылган иш. Сен деле жакшы аракет кылсаң, оңой эле үйрөнүп кетесиң. Иштесе эле мен жер айдоо, бак дарак бутоо, же таш терүү дегендерди ойлочумун. Башка иштер тууралуу эч кандай түшүнүгүм жок болчу. Биз ойной турган спектакль Англиялык генералдын кызматкери деп аталат. Кыскасы, мурда генералдын мыкты кызматкери бар болгон. Ал Капи болчу. Генерал ага аябай ыраазы эле. Бирок Капи карагандыктан генерал Капиге жаш кызматкер таап бер деп буйрук берет. Ал болсо кызмат кылганга өзүнө окшогон ит эмес, Реми аттуу баланы табат. Мендейби? Сенде эмес, сен өзүң аткарасың. Сен айылдан генералга кызматкер болуу үчүн келгенсиң. Маймылдын кызматкери болбойт да. Виталистин айткандарына каршы чыга алчумун. Себеби эч нерсе дечүү эмес. Пьесада боло берет. Ошентип Капи сени генералга ээрчитип келет. Анан эле сенин жүрүш турушуңан келесоо экениңди байкап калат. Бул жерде эч кандай күлкүлүү нерсе жок. Сен муну өзүбүз үчүн эмес, көрүүчүлөрдү күлдүрүү үчүн ойнойсуң. Кадыр барктуу мырзага кызмат кылууга келдим деп элестет дагы жумушуңду жасап башта. Кана, эмнеден баштайсың? Дасторкондун үстүнө эмне коесуң? Баалуу табактар, айры кашыктар. Генералга дасторкон даярдачы, бир көрөйүн. Эс тарткандан бери апама дасторкон даярдаганга жардам берчүмүн. Бирок мындай сыйлуу дасторконду даярдамак турусун өмүрү көргөн эмесмин. Андыктан элестетүү да кыйын болду. Мен эки колумду көтөрүп, оозумду ачкан бойдон эки жакты карап турган кезде Виталис кол чаап ордунан тура калды. О, карагылачы, кандай керемет. Аткара алган жокмун, бирок мыкты аткарып салгандай куттуктады мени. Кандай гана жакшы киши. Туура 3 саат көнүгүү жасап даярдандык. Бир эле нерсени 10 ирет, 20 ирет кайталадык. Иттерге да кайталатып жатты. Виталистин айтуусу боюнча бат-баттан кайталап турбаса, эң жакшы билген нерселериңди да унутуп калышың мүмкүн экен. Тайпа башчыбыз бир нерсени кыла албай калган учурда ачууланып урушкан жок. Тескерисинче, жагымдуу сөздөрүн айтып,
дем күч берип шыктандырып жатты. Көнүгүү бүткөн соң: "Кандай экен, таажаган жоксуңбу?" деп сурады. "Жок" дедим. "Тескерисинче абдан жакты. Тим эле сергип калдым." "Азаматсың, акылдуу баласың. Өзүңө ишен. Өзүңө ишенсең эле багынтылбас ийгилик, аткарылбас иш калбайт. Эртең толкунданбай, сүрдөбөй, өзүңдү канчалык эркин алып жүрсөң, ошончолук ийгиликтүү болосуң. Ооба, сени эртең байкап көрөбүз." Ошентип ал күнү түнөп алып, эртеси күнү спектакль коючу жерге жөнөдүк. Жашоомдо мынчалык толкунданып, жүрөгүмдүн мынчалык түкүлдөгөнүн көргөн эмесмин. Иттер менен маймыл сахнада менден да тажрыйбалуу эле. Эгер көрүүчүлөр мени шылдыңдатсачы, кокус ролюмду унутуп оюнду бузсам, анан Виталис мага жинденсечи. Виталис боюн түз кармап, флейта үйлөгөн бойдон эң алдыда бизди баштап баратты. Экинчи болуп Капи жөнөдү. Анын жонуна англис генералынын униформасын кийген маймыл Джоли Кор минип алган. Анын кебедеси кудум согушту жеңип келаткан аскер башчыдай кептенет. Капинин артында Зербино менен Дольче. Андан соң алтынчы болуп мен келатам. Иттер кудум оркестр сымал тизиле басып, буттарын бирдей шилтеп жөнөштү. Флейтанын үнүн уккан калк эшикке чыга албаганы терезеден жардана карап жатышты. Жолду катар артыбыздан кошо ээрчиген балдардын, чоң кишилердин карааны көбөйө берди. Акыры базардын ортосундагы оюн көрсөтөбүз деп мерчемдеген аянтчага келдик. 1 мүнөттүн ичинде эле сахнабызды даярдай салдык. 4 бакка жип байлап, 4 чарчы кылып курчадык да ошол жерге оюн коймок болдук. Биз келгенге чейин чогулгандар жана бизди ээрчип келгендер баары бизди тегеректеп карап турушту. Оюнубуздун алгачкы бөлүмүн иттер аткармак. Ондогон, жүздөгөн көздөр бизди кызыгуу менен тиктеп турду. Капи менен анын досторунун оюндарын мурда кылган көнүгүүлөрүнөн улам эстеп аттым. Бирок дал ошол учурда ушунчалык толкунданганыман колу бутум титиреп, алардын кыймыл аракеттерин жакшы түшүнбөй турдум. Сеньор Виталис флейтасын четке коюп, скрипкасын колуна алды. Иттеринин аткарган оюндарына ылайыктуу музыкаларды ыргагы менен ойноп, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Алгачкы оюнубуз аткарылып бүткөн соң, Капи бир шапкени тиштеп алып, көрүүчүлөрдү кыдырып баштады. Кээ бири майда тыйындарды салса, кээси чөнтөгүндө 1 тыйын акчасы жок экенин айтты. Айрымдары чөнтөгүнөн 1 тутам акча салып чыгып, арасынан бирди сууруп салып жатты. Аңгыча кезек Джоли Кор экөөбүзгө келди. Виталис коңур үнү менен көрүүчүлөргө жар салып, оюн тууралуу айтып берип, бизди сахнага чакырды. Урматтуу айымдар жана мырзалар, азыр назарыңыздарда "Генералдын кызматкери" аттуу пьеса орун алмакчы. Бул пьеса тек гана кыймыл аракеттер жана жаңсоолор менен чагылдырылат. Актерлорду силердин алдыңарда ашыкча мактабай турайын азырынча. Бирок силерге айтаар кеңешим, көзүңөрдү чоң ачып, кулагыңарды түрүп, алаканыңарды кол чабууга даярдай бергиле. Ант эмесе пьеса башталды. Пьесаны аткарып баштадык. Виталис керектүү учурларда флейтасын үйлөп, скрипкасын тартып, оюнга көрк кошуп, көчөнү театрга айлантып турду. Айрыкча англис генералынын сахнага чыгуусун согушту элестеткен музыка менен коштогону баарыбызга өзгөчө таасир калтырды. Виталис: "Алдыңарга Индияга барып байып келген генерал чыкмакчы. Буга чейин ага Капи кызмат кылып келген болсо, эми ал иттерден эмес, адамдардан кызматкер жалдагысы келип калыптыр. Албетте, бул бай генералдын акчасы ага мындай мүмкүнчүлүк берип жатса, анда биз эмне кылмак элек?" деп турганда ортого генерал чыкты. Капи ага жаңы кызматкер келгенин кабарлап эрги берди. Генерал жаңы кызматкерин күтүп, 2 колун артына алып ары бери басты. Ал тургай чыдамы кетип, жерди бир тепти. Жооп болбогон соң катары менен 2 жолу тээп, ырайын бузуп, эйриндерин тиштеди. Аны көргөн Капи мени колуман жетелеп, генералдын жанына алып келди. Генерал мени башыман ылдый, сыдыра карап, жактырбагандай мурдун чүйрүдү. Ооба, анын бул кылыгын актерлор да туурай алмак эмес. Анын кебедесин көргөн эл кааткырып кол чаап жиберишти. Ошентип мага боору ооруган генерал Капинин суранычы менен мени жумушка алды. Ооба, генерал мени келесоо деп ойлоду.
Бирок ал эле эмес, көрүүчүлөр да ошентип ойлоп баштаганын байкап турдум. Генерал Капиге курсагын жакшылап тойгуз деп буйрук берди. Дал ушул учурда Виталис ортого чыгып: "Ооба, урматтуу көрүүчүлөр", деди. Бул жерде генерал жаңы кызматчынын курсагы тойсо, мээси да жакшы иштейт деп ойлоп жатат. Көрөбүз азыр. Генерал туура ойлоп жатабы же жаңылдыбы? Алдымда стол турат. Үстүндө таптаза кол аарчылар, жылтыраган кашыктар, айрылар, бычактар жана табактар бар эле. Эмне кылаарымды билбей кайсалап калдым да кол аарчыны алып мурдумду аарчыгандай түр көрсөттүм. Генерал боору эзилип күлүп баштады. Мени жумушка сунуштаган Капи болсо уялганынан жерге жата калып, оонап, 4 бутун көккө көтөрүп алды. Ушунчалык келисүү болгонум үчүн Капи да уялып, менин кылгандарымды карай албай турду. Андан соң Капи мага айры менен бычакты, кол аарчыны кантип колдонуу керектигин түшүндүрдү. Бирок мен келисүү болгонум үчүн эч нерсе түшүнбөй тура бердим. Акыры өзүмдүн кемчилигимди сезгендей селт этип кетип, дароо кол аарчыны бүктөп, мойнума галстук кылып тагып алдым. Генерал кайрадан каткырып баштады. Күлкүсүнө чыдабай, ары бери тамтаңдай басты. Капи дагы уялып, чалкасынан жатып алып, уялганынан 2 колу менен бетин басты. Окуя ушинтип улана берди. Эң акырында генерал чыдай албай, мен чала даярдаган дастурконго отуруп алып, тамактарды каада менен жеп баштады. Тойгондон кийин тиштерин тазалоо үчүн тиш чукугуч сураганы көрүүчүлөргө жага бербей калды. Эл биздин койгон оюбузду кызыгуу менен көрүп, абдан макташты. Кудай жалгап, эл алдындагы алгачкы оюнум ийгиликтүү болду. Оюнчулардын жөндөмдөрү өтө мыкты эле. Ошентсе да биз ойной турган көп деле пьеса жок болчу. Жаңы оюндарды аткарууга көп убакыт даярдануу керек экен. Андыктан бир жерде 2 күндөн ашык кала алмак эмеспиз. Эптеп Уселде 3 күн жүрүп, 4-күнү жолго чыктык. Кожоюнума ушунчалык көнүп калгандыктан эми каяка барабыз деп эч тартынбай сурадым. Дагы көптөгөн шаарларга барабыз, деди мага. Жолубуздун кандай шаар чыкса, ошого токтой беребиз. Анан токтой калып, артына бурулуп: "Сен окуганды, жазганды билесиңби деги?" деп сурады. "Жок", дедим. "Бирок окугандарды өз көзүм менен көргөм." "Андай болсо сага окуганды, жазганды да үйрөтүшүм керек экен. Буюрса аны деле ылдам өздөштүрүп кетесиң." Жолдо баратып тыныгалы деп отурган кезибизде Виталис жука тактай таап алды. Колуна алып, ары бери оодарып караган соң, чөнтөгүнүн макисин алып чыгып, 20 чакты бөлүккө бөлдү. Ар бир жыгачтын бетине бирден тамга жазып, мага карматты. Чөнтөгүм мултуюп жыгачка толуп калды. Күн сайын бирден тамга үйрөтүп атты. Мен болсо аны эртеден кечке чейин кайталап жүрдүм. Так эле ушул ыкманы Капиге да колдонуп, ага да үйрөтүп баштады. Ал да тамгаларды айта албаганы менен Виталис айткан тамганы таап көрсөтүп жатты. Тамгаларды тез эле жаттап алганым менен аларды бириктирип сөз курай албай убара болдум. Кээде устатым мага тийишип: "Капи сага караганда эртерээк үйрөнмөй болду. Карачы тигине", деп мени нугуп коёр эле, итти көрсөтүп. Азыр ойлоп көрсөм, Капи экөөбүз классташ болгон экенбиз. Виталистин айтканына намыстандым дагы, күнү түнү окуганга аракет кылып баштадым. Ошентип отуруп, Капи 4 тамганы чогултуп атын жазып калган кезде, мен Виталис айткан баардык сөздөрдү жазганга жарап калгам. Эми китептеги жазууларды окуй алган соң, музыканын ноталарын деле окуй аласың го деп ойлойм. "Нота үйрөнүүнү каалайсыңбы?" деди Виталис устат. "Ноталарды үйрөнгөн соң, сиздей болуп обон созо аламбы?" деп сурадым. "Баары сага байланыштуу. Аракет кылсаң, сөзсүз акыбети кайтат", деди. Тырышып жүрүп, ноталарды да үйрөнүп алдым. Флейта үйлөгөндү, обону менен ырдаганды бат эле өздөштүрүп кеттим. Өз үйүмдө жүргөндө жүдөгөн, арык бала элем. Бирок Виталис менен тоо ташта, ай талаада жүрө берип, турмуш мени күчтүү, чыйрак балага айлантты. Белим бекип, балтыр этим тола баштады. Ысык суукка чыдап, кар жааса да, жан жааса да, моюн бербей, кадимкидей быштым. Бетим кесилди, туурулду, түлөдү. Акыры кандай шарт болбосун, жашай алгыдай балага айландым. Сапарыбыз да токтоп калган жок. Бир шаардан кийинкисине көчүп жүрүп отурдук. Керси Овер тоолорун ашып, түштүк Францияны кыдырып баштадык. Кылган ишибиз оор деле эмес болчу. Алыстан анча жакыр эмес айыл көрүнсө,
Дароо оркестримиздин жолун ошо тарапка буруп, айылга салтанат менен ыр күү менен кирип барчубуз. Айылдан оюндарыбызды кенен аткара алчу ылайыктуу аянтчага жеткенге дейре басып, аркабыздан ээрчиген кишилердин саны биз каалагандай көбөйүп калган кезде сахнабызды ошол жерге даярдай салчубуз. Эгер оюн көрсөтүүгө арзыбаган, чөнтөгүбүздү толтура албай турганчалык аз киши болсо, жолубузду улап кете берчүбүз. Күн сайын, сапар уланган сайын жаңы нерселерди үйрөнүп жаттым. Бир күнү Виталис устат мага мындай деди: "Сен дагы тетиги мектепке бараткан балдар менен тең курактасың. Эгер үйрөнгүң келген нерселериң бар болсо, тартынбай сурай бер. Баарын билем дегенден алысмын, бирок сага бир нерселерди үйрөткөнгө билимим жетсе керек. Мен деле туулганда эле жаны барлар театрын билип жаралган эмесмин да. Үйрөнөбүз жана үйрөтөбүз" деди. Устатыман мурда эмне иш менен алектенгенин сураганымда, ал жары таарлык жооп берчү эмес. Убагы келгенде айтам деп койчу. Убагы келгенде мага да дем берип, бүгүн талаалап жүргөнүм менен бир күнү өзүң элестете албаган деңгээлге көтөрүлүшүң мүмкүн деп айтып калчу. Бир күнү бир мейманкананын эң арзан бөлмөсү болгон чатырында астыбызга саман салынып жатып мага мындай деп калды: "Бир кездерде ушул айылда чөп канада туулган, кийин жалданып ат багып жүрүп чоңойгон бир жигит тээ маршалдыкка чейин жеткен. Ал тургай кийин падыша да болгон. Жакын тааныш элек. Жакшы сүйлөшчүбүз. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дегендей, аны ошол кезде падыша болот деп ким ойлоптур? Атканада иштеп жүргөн кезинде тааныштыңыз беле?" деп сурадым. "Жок" деди. "Неаполь шаарында падыша кезинде хан сарайында таанышкам." Оозум ачылып калды. "Кандайча?" дедим. "Килейген падыша менен кантип сүйлөшө алдыңыз?" Виталис кааткырып койду. Кечке күндүн илебине жылып, эми муздап келаткан чатырга жөлөнүп: "Уйкуң келген жокпу? Кааласаң ошол Мюрат баянын айтып берейин" деп сурады. "Жок, жок" дедим тыпырчылап. "Уйкум келген жок. Мюрат жөнүндө айтыңызчы, суранам." Виталис устат эч тажабай, ээринбей бир убакта Наполеон Бонапарттын маршалы болгон, кийин өзү да падышалык тактыга отурган Мюрат тууралуу айтып жатты. Мен үчүн эң кызыктуу окуядай сезилди. Кудум жомок угуп жаткандай мактырап жатып, көзүм илинип уктап калыптырмын. Түрмө. Барган жерибизде көп болсо 3-4 күн гана жүрө алчубуз. Анткени көрүүчүлөр оюнубузду бирче, 2 жолу көргөн соң кызыгы тарап, чогулбай коюшчу. Ошентип жаңы көрөрмандарды издеп жөнөөгө аргасыз элек. Бирок Пау деген кышкы курортко келгенибизде жакшы киреше таба баштадык. Көрүүчүлөрдүн көбү колунда бар кишилердин балдары эле. Алар биздин бир эле спектаклибизди кайра-кайра көрө берүүдөн тажашчу эмес. Желпеткен жели жок болуп Капчыгайда бир канча ай байырлап калдык. Жаздын алгачкы айында көрүүчүлөр азайып кеткендиктен кайрадан сапарга чыктык. Адырларды, өрөөндөрдү аралап көп жол жүрдүк. Дайыма оң тарабыбызда Пиреней тоосунун көгүш чокулары булуттай көтөрүлүп турчу. Көк тиреген зоолорду, ар түркүн кишилерди көрүп абдан таң калдым. Айрыкча адам баласына окшобогон кишилерге жолугуп эсим чыкты. Бир ирет Бордо шаарынан чыгып, чөл сымал кагыраган жер менен баратып, буттары жүргөмүштүкүндөй тарбайган, бою бери дегенде 3-4 метр болгон бир макулукка туш болдук. Жаныбарбы же кишиби? Балким дөө жүргөмүштүн өзү болуп жүрбөсүн деп чочуп, жүрөгүм оозума тыгылды. Бирок Виталисти карасам, камырап да койгон жок. Мен аябай коркуп, устатымдын артына жашынып отура калдым да: "Желмогуз, желмогуз" деп кыкырдым. Виталис каткырып күлүп жиберди. "Эй, Реми, башыңды өйдө көтөрүп карасаң, эмне экенин билесиң" деди. Жакындай бергенде башымды көтөрүп карасам, кадимки эле киши экен. Өзүнүн айтканына караганда, кумдуу жерде жашагандыктан ошол кумга сайылып калбаш үчүн жергиликтүү элдин көбү буттарына узун таяктарды байлап алышат экен. Арып апчып жол басып отуруп, чоң дарыянын жээгинде жайгашкан Тулуза деген чакан шаарга келип кондук. Шаардын так ортосуна көп киши топтоп алып, аларды улам кызыктырып, сакайган бейтап аттуу пьесабызды коюп жатканыбызда бир полиция келип, устатыма иттеринин оозуна тумшук кап кийгизүүнү буйрду. Бирок биздин иттер ушуга чейин киши тиштемек турсун бир да жолу адамга үрүп көргөн эмес. Айтканды угуп,
Эсине толук баш ийген иттерден оозорун тумчулап салсаң, алар кантип пьеса ойномок эле. Виталис устат буга көнгөн жок. Полицияга сылыктырды. Мен актерлорума тумшук кап кийгизип салсам, мисалы, капи бейтабына кантип дары берет, оюндарды кантип аткарат. Көрүүчүлөр ансыз деле алардын тумшугундагы кылыктарга күлүп жатышпайбы? Оозорун бекитип салсам, элдин көңүлүн кантип көтөрүшөт? Аның менин ишим да жок, деди полиция. Эртең да келем. Эгер эртең иттериңдин тумшугунда тумшук кап жок экенин көрсөм таарынба. Керек болсо камап таштайм. Мыйзам бузуу кандай экенин көрөсүң ошондо. Устатым бүгүн эле базарга барып, тумшук кап сатып келсе керек деп ойлогом. Көрсө жаңылыптырмын. Ал мага эртең укмуштуудай оюн көрсөтөрүн, ал оюндун башкы каарманы жанагы полициянын дал өзү болоорун айтты. Окуя эмне менен бүтөт деп ары санаркап, ары кызыгып турдум. Ошентип эртеси эртең менен устатым аянтка барып, сахнаны даярдай берүүмдү буйрду. Сахна даяр болгон соң, жакшы обондорду чертип, көбүрөөк көрүүчү топтогонго аракет кыл, деди. Өзү көрүүчүлөр чогулганда артымдан келмей болду. Айтканындай кылдым. Көрүүчүлөр кечээгиден да көбүрөөк чогулушту. Алардын көбү Виталис менен полициянын ортосунда уруш жаңжал чыгабы, аягы эмне менен бүтөт деген ой менен кызыгып карап турушкандай. Байкасам кечээ келгендер өздөрү менен кошо 2-3 киши ээрчитип келиптир. Кыясы бүгүн болчу кызыкты алар менен да тең бөлүшкүлөрү келсе керек. Полиция аянчага устатымдан мурда келди. Аны көргөн Жоликор дароо анын артына өтүп, колдорун артына алып, төшүн дагдайтып көтөрүп, полицияны туурай баштады. Көрүүчүлөр анын ар бир кыймылын жактырып, токтобой күлүп жатышты. Жоликор өзүнүн эмне кылып жатканын сезген жок, албетте. Полиция эмне кылса ошону дал өзүндөй туурап, артынан ээрчип жүрө берди. Аны кармап, кылып жаткан жоорugун токтотоюн деп артынан чуркап барсам, карматпай качып, маскаралоосун уланта берди. Аны байкаган полиция маймылды ушул бала шыкактап жатат деп ойлоп, жулунган бойдон мага чуркап келди да, ай буйга келбей эле уруп калды. Анын соккусуна туруштук бере албай, чалкаман жыгылдым. Эсиме келип ордуман турайын деп жатсам, кайдан жайдан Виталис пайда боло калды да, полицияны түртүп жиберип, билегинен шарп кармады. Баланы урганга кандай акыңыз бар, деп кыйкырды полицияга. Бир чети көпчүлүктүн алдында шылдыңдаганы үчүн маймылга жинденген, бир чети Виталистен кагуу жеген полициянын жини шакаардай кайнап, кыпкызыл болуп чыкты. Мен сени камайм, азыр камайм, астыма түш, темир торго алып барып тыгам сени, деп кыйкырды ал. Мени камасаң кама, бирок баланы урууга акыңыз жок. Жап жаагыңды, сага алдыма түш деп жатам, деп кыйкырды. Аңгыча ары жактан дагы бир полиция жетип келип, экөөлөп колун кайрып кишендип салышты. Виталис мени карап, Реми, сен сахнаны жыйнап, жаны барларды ээрчитип алып мейманканага кайт, деди. Ал жерден башка жака кете көрбө. Эптеп бир айласын таап, сага кат жолдойм. Устатым тапкан баардык акчаларды өзү кармачу. Ошондуктан менин жанымда көп деле акча жок эле. Чөнтөгүмдү оодарсам, болгону бир канча тыйын чыкты. Ал эмне бизге жетмегеле. Мейманканага бардык. Бир күн өттү, 2 күн өттү. Бирок устатымдан кабар келген жок. Сарсанаа боло баштадым. 3-чү күн дегенде араң алакандай бир кат келди. Катта устатым алдыдагы ишемби күнү соту болоорун айтып, менин ошол жака баруумду өтүнүптүр. Мамлекеттин кызматкерине баш ийбей, ага кол көтөргөнүм үчүн мага кылмыш ишин козгошту. Ачуу менен кылмыш кылып алдым. Сен дагы ошол жерге келип, ачуулуу кезде өзүн башкара албоо кандай кырсыктарга кириптер кылаарын өз көзүң менен көрүп кет. Ишемби күнү таң атпай туруп алып, соттун имаратына эң биринчи болуп бардым. Имараттын эшиги ачылып, келген кишилер менен чогуу сот залына кирип отурдум. Карасам, темир тордун ичине башка кишини жетелеп киришти. Көрсө бул башка кишинин соту экен. Аны 1-2 саат соттогондон кийин айыпталуучуларга тиешелүү эшик ачылып, устатымды 2 полиция колун артына майлаган бойдон сот залына жетелеп киргизишти. Ошентип сот жараяны башталып, сот айыпталуучуга суроо узатты. Демек, сизге эскертүү берген полицияга кол көтөргөнүңүздү мойнуңузга аласыз, ошондойбу? Жок, урматтуу сот, деди устатым.
Болгону бир гана жолу жаш балга кол көтөрүп жатканда арачалаш үчүн түртүп жибердим. Ооба, оюн коюучу аянтчага келсем, мамлекеттин кызматкери деген биз ишенген полициябыз жаш баланы уруп жатыптыр. Мен аны көрүп, өзүмдү кармай албай калдым. Ошол бала сенин уулуң беле? Менин уулум эмес, мырзам, бирок өз баламдай жакшы көрөм. Анын жерге жыгылганын көрүп, полициянын колун кармаганымдын эмнеси күнөө? Ал күнөөнүн ортосундагы маек эмне болду? Кандай болду? Эмне кылдың? Эмне кылган жоксуң? Ал ким? Бул ким дегендей улана берди. Акыры сот Виталиске акыркы сөзүңүздү айтыңыз деди. Ал болсо көзүн жалдыратып: суранам, бизге боорукерлик кылыңыз. Мени аябасаңыз дагы тетиги жетим баланы аяңыз. Аны жалгыз калтырбагыла. Жалбарам сизге, жалынан, деп боздоду. Суд чечим чыгаруу үчүн ордунан туруп, кеңеш үйгө кирип кеткен кезде устатым артына бурулуп мени карады. Абдан кайгырып турганын көрүп, көзүмө жаш толду. Аны карай албай, көзүмдү ала качып, мурдумду артып жертиктедим. Суд кеңешмеден чыгып, чечимин угузду. Устатымды дароо эле бошотушат го дегем. Бирок мен ойлогондой болгон жок. Аны 2 айга эркинен ажыратып, 100 франкка айыпка жыгышты. Соттун чечими абдан күчтүү болгондуктан ал жазаны өтөбөй коюу мүмкүн эмес эле. Устатымды 2 кароолчу жетелеп жөнөдү. Баягы эшик кайрадан ачылып, устатым сот залынан ошол эшик менен чыгып кетти. Салаала баккан көз жашымды улам сүртүп узата карап отурдум. 2 ай устатымсыз туура 2 ай жашамай болдум. Ал жок эми эмне кылам? Кайда, кантип жашайм?